Каалоочулар чексиз тарифке өтүп алса болот деген энергетика министринин сөзү президенттин сынына кабылды. Аталган тарифти токтотуу тапшырылды. Кошунасын атып салам деп коркуткан киши кармалды. Асманга ок чыгарып, элдин тынчтыгын бузган жаран мас абалда болгон. Кандын рагына чалдыккан 38 жаштагы Айгерим Төлөгөнова жардамга муктаж. Ал чет жакта операция үчүн $80,000 акча таппай айласы кетип турган чагы. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын кечки чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. УКМК куралдуу кагылыштар жана өзгөчө абал учурунда айрым түзүмдөрдөн байланышты жана интернетти өчүрүүнү сунуштады. Мыйзамдын долбоору кылмыштын ар кыл түрлөрү менен күрөшүү максатын көздөйт. Аны менен бирге эле бир катар эрежелер өлкөнүн жаңы санарип кодексине ылайыкташтырылууда. Комитет акыркы согуштарда смартфондор менен планшеттер көп учурда чабуулдарды координациялоо, дрондорду багыттоо жана чалгын маалыматтарын алуу куралына айланып калганын түшүндүрдү. Мындан тышкары тергөө иштери жүрүп жатканда мобилдик байланыш операторлору колдонуучулар тууралуу маалыматты тиешелүү органдарга берүүгө милдеттүү болот. Президент Садыр Жапаров каалоочулар чексиз тарифке өтүп алса болот деген энергетика министринин сунушун сынга алды. Электр энергиясы тартыш болуп жаткан шартта буга жол берилбес деген коомдо социалдык ажырымды жаратышы мүмкүн экенин белгилеген. Учурда электр энергиясы пландуу өчүрүлгөн жок жана керектүү өчүлөргө жарыкты колдонууга чектөө да киргизилген жок. Бул туурасында Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшө уулу билдирди. Буга энергетика министрлиги Кыргызстанда электр энергиясынын кубаттуулугу 2 маал төмөндөтүлүп турарын билдирген. Эртең менен жана кечинде электр энергиясынын кубаттуулугу эмне үчүн төмөндөтүлүүдө? Буга күн сууктагандан кийин керектөө көбөйгөнү себеппи? Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда электр энергиясы пландуу өчүрүлгөн жок жана жарыкты колдонууга чектөө киргизилген жок. Бул туурасында улуттук электр тармактар ишканасынын директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшө уулу билдирди. Орун басардын айтуусунда бүгүнкү күндө бир фазалуу абоненттер бир убакытта 5 киловатт-саатка чейин гана жарыкты колдонууга болот. Дегени менен учурда көмөк чордондорго жана трансформаторлорго бир убакытта ашыкча чыгым келип жаткандыктан акылдуу эсептегичтер автоматтык түрдө 5 киловатты 3 киловаттка чейин кыскартууда. Биз буга чейин ушул жылга чейин деле акылдуу электр эсептегичтер орнотконго чейин бул боюнча абоненттерге жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, теле, радио эфирлерден чыгып суранганбыз. Бирок кээ бирлер ал талаптарды аткарган эмес. Бүгүнкү күндө ошол системанын бардыгы, эгерде ошол жердеги баягы трансформаторлорго ашыкча жүктөм келип, ошол трансформаторлордун авариялык өчүрүүлөрүн алдын алуу максатында система автоматтык түрдө бүгүнкү күндө ошол айрым жерлерде 3 киловаттка чейин чүргөн учурлар бар. Ушул жылдын 9 айында керектөө 1 миллиардка чейин өскөнүн билдирди. Буга чейин энергетика министрлиги Кыргызстанда электр энергиясынын кубаттуулугу 2 маалы, тагыраагы эртең менен 7ден 9га чейин, кечки 18:00дөн 21:00гө чейин төмөндөтүлөрүн билдирип, жарандарды жарыкты үнөмдүү колдонууга чакырган. Эгерде 5 киловатт-сааттан бир заматта көп электр энергияны колдонгондо, система өзү автоматтык түрдө өчүрөт, бирок кайра нагрузкасын ошол ашыкча өзүнүн жүгүн алгандан кийин счетчик кайра кошот. Айтып коючу нерсе, акыркы күндөрү тура эмес багындай маалыматтар жүрөт. Ошол ар бир өчүрүп жандырганга какой-то 20 сом, 30 сом акча кошулат депчи. Эч кандай, мен дагы айтам официалдык түрдө, 1 сом ашыкча акча кошулбайт. Бул болгону ошол келишимге алып келе турган эле нерсе системанынчы. Бишкек электр тармактар ишканасына караган 11 көмөк чордондорунда оңдоо иштери аткарылып, күз-кыш мезгилине 100% даяр экендигин билдирет. Мекемеде иш нөөмөт менен жүргүзүлүп, панелдердеги номиналдар убагы менен көзөмөлдөнүп турат. Азыркы учурда 100 ампер алып атат. Бул ушуну көзөмөлдөп, дежурный электромонтер бул жактан көзөмөлдөп, улам диспетчерге кабарлап турат. Диспетчерлердин да көзөмөлүндө болот. Ушул 100 ампердин азыр бизде час максимум болот да. Час максимум деп бизде эртең мененки саат 6дан саат 10го чейинки убакыт, и час максимум, вечерний час максимума деп кечки саат 6дан кечки саат 10го чейинки убакытта. Бул убакытта биздики ушул амперметрлер номиналга чейин жакындап, уже өчүрүүлөр болбош үчүн биз ушуну карап диспетчерлер менен иш алып барып турабыз.
Белгилесек, энергетика министрлиги өлкөдө жарыкты ашыкча колдонгондорго чексиз тарифке өтүү сунушун билдирген. Бирок мекеменин мындай акыркы чакырыгын президент Садыр Жапаров кескин сынга алып, аны басма сөз катчысы Аскат Алагөзов өзүнүн социалдык баракчасына жарыялады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун калкты электр энергиясына болгон чексиз тарифке өтүү чакырыгына байланыштуу энергетика министри Таалайбек Ибраевдин иш-аракеттерине кескин баа берди. Мамлекет башчысы электр энергиясынын тартыштыгы шартында мындай демилгелерге жол берилбестигин жана алар коомдо социалдык бөлүнүүгө алып келиши мүмкүн экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров бул тарифти колдонууну токтотууну жана кыш мезгилинде жарандарга электр энергиясынын адилеттүү жана бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. Энергетика министрлиги акыркы жылдары энергияны колдонгондордун саны өсүп, буга көп кабаттуу турак үйлөр салынып, ишканалардын ачылышын байланыштырат. Мындан улам электр жарыгына болгон муктаждык да жогорулууда. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нурсултан Абдыразаков, Нью ТВ. Кыргызстанда кесиптик жана кызматтык ишин аткарып жаткандарга зомбулук жасаган адамдардын кылмыш жоопкерчилиги күчөтүлдү. Тийиштүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Кабыл алынган мыйзам менен кылмыш жаза кодексинин 136 жана 280 беренелерине өзгөртүүлөр киргизилип, кызматтык же кесиптик ишти жүзөгө ашырып же коомдук милдетин аткарып жаткан адамдарга карата зомбулук аракеттерин жасагандык үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү каралган. Жабырлануучу кызматтык кесиптик ишти жүзөгө ашыруусуна же коомдук милдетин аткарып жаткан учурда башка бирөө тарабынан ден соолугуна жеңил залал келтирилсе, эмгекке жөндөмдүүлүгүнө таасир эткен учурларда кылмыш жоопкерчилиги жаза катары 500дөн 1000 эсептик көрсөткүч же 50 миңден 100 миңге чейин айып пул салынат. Ушундай эле мүнөздөгү өзгөртүүлөр кылмыш жаза кодексинин 280 беренесине да киргизилген. Аталган беренеде кызматтык же кесиптик ишин жүзөгө ашырып жаткан же коомдук милдетин аткарып жаткан адамга карата бейбаштык кылгандык үчүн жоопкерчилик, башкача айтканда жаза 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейинки айып пул салуу же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин дарыгерлерге кол салган бир нече учур катталган. Бишкекте кошунасын атып салам деп коркуткан киши кармалды. Бул тууралуу Лейлин райондук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Окуя жумушчулар шаарчасында 30 октябрда болгон. Жергиликтүү тургун аны кошунасы себепсиз эле 2 жолу ок чыгарып сөгүп саккандыгын айткан. Видеодон милиция кызматкери кишини багынтууга үндөп, акырындап көндүргөнүн көрүүгө болот. Натыйжада 51 жаштагы куралчан киши кармалып, аңчылыкка колдонулган куралы, пневматикалык курал жана экип гильза алынган. Шектүү куралдан ок чыгарып өлтүрөм деп кыйкырган. Кырсык болуп кетпеш үчүн жерине Лейлин райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Азамат Байгазиев спецназ менен барган. Куралчан киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери улантылууда. Министрлер кабинети Кыргызстанга чет өлкөдөн алып келинген автоунааларды пайдалануу тартибине өзгөртүүлөрдү киргизди. Токтомдо көрсөтүлгөндөй, айдоочулар автоунаа убактылуу киргизилгенин ырастаган документтерди, каттоо күбөлүгүн, ишеним катты жана айдоочулук күбөлүктү өздөрү менен алып жүрүшү керек. Мындан тышкары тийиштүү мамлекеттик мекемеден убактылуу каттоодон өткөрүү зарыл. Ошондой эле текшерүү учурунда документтерди көрсөтүүгө милдеттүү болот. Эгер автоунаанын Кыргызстанга кирген күнү тууралуу маалымат автоматташтырылган системада жок болсо, анда анын өлкөгө кирген датасы катары 2024-жылдын 31 декабрь эсептелет. Буга чейин Кыргызстанга мурда Абхазиядан, Армениядан жана Орусиядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды мыйзамдаштырууга уруксат берилген. Мындай автоунааларга 10-аймак катары мамлекеттик номурлар берилет. Машина катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Нефте трейдерлери ассоциациясынын башчысы Канатбек Эшатов кабар агенттигине берген комментарийинде Кыргызстан Россиядан бензин жана дизель майын алууну улантып жатканын белгиледи. Көлөмү бир аз кыскарды. Мурда түзүлгөн запастар жардам берип жатат. Бирок азырынча абал салыштырмалуу туруктуу дайыма сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан өнөктөштөр жылдын аягына чейин республикага бажы алымсыз күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү боюнча бардык милдеттенмелер аткарыларын убада кылышууда.
Ошол эле учурда биздин өтүнүчүбүз боюнча дизель майына болгон квота көбөйтүлдү деп белгиледи Ишатов. Ошондой эле ал азыр өкмөт нефтетрейдерлер менен биргеликте күйүүчү май сатып алууну диверсификациялоо варианттарын иштеп жатканын белгиледи. Кризиске жол бербөө үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. Эгер кырдаал начарлоо тенденциясына ээ болсо, жеткирүүнүн альтернативдүү булактары боюнча белгилүү бир план бар. Бул иш үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлүүдө деп баса белгиледи ал. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Нур Умра жоопкерчилиги чектелген коому менен түзүлгөн умра зыяратын уюштуруу жана өткөрүү боюнча келишимдин токтотулгандыгын расмий маалымдайт. Мындай чечим дин эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын ишке ашыруу максатында президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен Кыргызстандын жарандарынын Сауд Аравия падышачылыгына умра зыяратын уюштуруу жана жүзөгө ашыруу тартибин бекитүү жөнүндө буйругуна, ошондой эле Кыргызстан мусулмандарынын курултайы тарабынан бекитилген муфтияттын уставына ылайык кабыл алынды. Муфтият кичи ажылык сапарды уюштурууну каалаган туристтик компанияларды аккредитациялоону улантууда. Кандын рагына чалдыккан 38 жаштагы Айгерим Төлөгөнова тез аранын ичинде операция жасатууга муктаж болууда. Ал үчүн 80 000 АКШ доллары керектелүүдө. Бирок бул үй бүлөдө мынча суммадагы каражат жоктугуна байланыштуу алар элден жардам суроого аргасыз экенин айтып, биздин каналга кат менен кайрылышты. Оор дартка чалдыгып, эки кызынын өмүрү үчүн күрөшкөн эненин тагдыры жана кыялы тууралуу кененирээк кесиптешим кийинки сюжетте баяндайт. Кандын рагына чалдыккан 38 жаштагы Айгерим Төлөгөнова учурда жолдошу жана эки кызы менен Бишкектеги батирлердин биринде күн кечирип келишет. Ал эми бул оор дарттын азабын акыркы 3 жылдан бери тартып келе жаткан Айгерим күндөн күнгө абалы начарлап баратканын айтат. Бирок аны ар дайым түн уйкусун качырып, санаага салган кыздарынын келечеги ойлондурбой койбойт. Андыктан ал жашоого умтулуп, оорунун алдында сынбай күрөшүп, бул дартты жеңип, үй бүлөмдүн жанында болсом деген аруу тилеги бар. Шанс бар деп атышат, шанс бар деп жатышат. Пересадка кылсаңар, шансыңар бар. Жатат мында эми донорский пересадка, эми донор издеп атабыз. Эне атам болмоо экен донор, бирок эне атам да жок. Балдарыңар болот дейт чоңураак, бирок чоңураак кызым эле, эң чоң эле 11-де. Анан бир туугандарымдан деле 3 бир тууганбыз, анан сиңдимдин канын жөнөтсөк анын 50 эле совпадениясы 50 эле болуп калды. 10 болуш керек экен, анан 5 эле болуп калды да. Ошо эми донор дагы издеп жатабыз, бир жерден Турциядан чыгат деп жатышат. 2011-жылы баш кошуп алдыда бактылуу күндөрдү бирге көрөбүз деп жатканда минтип жубайы Айгерим Төлөгөнова оор дартка чалдыгып калып, үй бүлөсүнө чоң оор сыноо келгенин айткан жубайы Тынчтык Түзүбаев басса турса Кудайдан тилеген эле жубайы сакайып, эки кызы мээримге толуп чоңойсо деп тилек кылат. Бирок жубайы эртерээк сакайып кетиш үчүн баягы эле каражат маселеси турат. Айтымында дарыгерлер жубайына тез аранын ичинде операция жасоо керектин айтышкан. Анын баасы 80 000 доллар АКШ долларын чапчыйт. Ал эми бул чоң суммадагы каражат үй бүлө үчүн табылгыс акча. Андыктан жубайынын өмүрү үчүн күрөшкөн жолдошу Тынчтык Түзүбаев кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз экенин айтып, өлкө башчыларына да кайрылуу жасады. Şu Kırgız elime kayrılat elem, Birleşen Kırgız elim ilisten aylansa olot. Hazır günde büyülüğüm oğra oldu olup Kırgız elim jardan berip soranam. Şu Kırgızstanda törölüp Kırgızstan jaran olgunuzga da aябай сыймыктанабыз, себеби ушул Кыргыз элим кол буттан алып жардам берип келатат буга чейин да дагы жардам берет деп ишенем. Şu жубайымды бутуна тургузуп, şu эки кызымды şu энелик мээримден тойгузуп, андан кийин дагы şu жанында болсун деп, şu жан жакшылыктарында жанында болсун деп болгон күчүмдү жумшап атам. Турсам да, бассам да şu Айгеримди ойлоп эле, şu айыгып кетсе экен, şu эки кызым жанында болсо экен деп постоянночу переживать эткенин сөз ошол болуп атат. Бассак, турсак да, ичсек, жесек да ошонун баарын ойлоп эле тамагыбыз да аш болбойт. Мындай сыноону душманга да каалабайбыз. Оор болуп атат. Болгон жакка кайрылып атабыз. Кудайым буйрса, ошо элдин жардамы менен ушул сбор чогулуп калса экен деп атабыз. Азыркы күндө 30 000, 34 000 доллардай чогулуп калды, Кудайым буйрса. Дагы ошо 80 000 доллар
общий каражат жумшалат экен ошо эмеге, пересадкага. Апам эртерээк сакайып биздин жаныбызда баягыдай күлүп жайнап жүрсө, биз үчүн эң чоң бакыт дейт Бейтаптын 11 жаштагы кызы Аружан. Ал апасы Айгерим азыркы учурда жашоо үчүн күрөшүп жатканын, андыктан кайрымдуу кыргыз эл жардам колун сунуп, бул дарттан айыгып кетсе деп көз жашын төгүп суранат. Мен мамамды жакшы көрөм. Дагы я еще хочу, чтобы мама была со мной рядом. И чтобы она нигде не была, кроме со мной, чтобы была с моей семьей и никуда не шла. Ал эми бул бири-бирине өбөк болгон үй бүлөнүн бактылуу күн кечиришине себепкер болуп, жана күнү-түнү бул дартты жеңип, жакындарынын маңдайында болоюн деп тилек кылган. 38 жаштагы энеге жардам берүүнү калагандар төмөнкү даректерге каражат которсо болот. Анткени керектүү каражат канчалык эрте чогулса, ошончолук жакшы болуп, эне менен баланын бирге болушуна салым кошосуз. Кайрымдуу кыргыз эли кол сунуп, жардамын аябайт деген ишеничтебиз. Алина Жапаркулова, Нурсултан Абдразаков, Нью ТВ. Дөңгөлөгү кышкыга алмаштырылбаган автоунаалар алыс жолго кое берилбей турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматта Бишкек-Ош трассасы менен каттай турган машиналар Сосновка жана Арал постторунан текшерилери айтылат. Эгер дөңгөлөк жайкы болсо, андан ары жол тартууга уруксат берилбейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жолго чыгарда дары-дармек, тамак-аш, суу, күрөкчө, дөңгөлөк чынжырчасын жаныңызга алып, унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактоого чакырууда. Эгер зарылчылык болбосо, алыскы жолго чыкпай туруу сунушталат. Кырсык каталан учурда күнү-түнү 112 бирдиктүү номерине байланышыңыз. Чалуу акысыз. Эскерте кетсе, Кыргыз Гидромет 4-5 ноябрь күндөрү күн кескин сууктай турганын билдирген. Транспорт министрлиги бүгүн Бишкек-Ош жолундагы Түү ашуу жана Алабел ашууларында жана Суусамыр-Талас-Тарас жолундагы Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилгенин кабарлады. Мекемеден билдиришкендей, аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам көпчүлүк аймактарда кар жаап, жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Кыргыз автожол түндүк жана Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканалары күнү-түнү кум туз аралашмасын себүү жумуштарын аткарууда. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Эртеңки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.